Assalamu алейкум. Бүгін сіздерге қалқан сымал безі жана норулары тууралуу айтып берүүнү туура көрдүм. Анткени биз эндемикалык зонада жайгашканыбыздан улам ушул қалқан сымал безинин норулары менен өтө көп жабыркап келебиз. Бирок маалыматтын жетишсиздиги ошончолук. Андыктан сіздерге үстүртөн болсо дагы зарыл болгон маалыматтарды жеткирип берүүнү туура көрдүм. Қалқан сымал бези бул ички секреция бездеринин эң чоңу болуп саналат. Жана ал биздин ошол тамагыбызда ушул жерде жайгашкан болуп, өлчөмү 4 сантиметрден ашпайт. Бирок анын кызматы өтө чоң болуп, биздин организмибиз үчүн өтө маанилүү болгон ролду ойнойт. Анда 2-3 түрдүү клеткалар бар. Жана негизги клеткалар бул фолликулалар. Фолликула деген сөз бул ошол калкан сымал безинин структурный функциональный единицасы, же болбосо сиздерге жөнөкөйлөтүп айта турган болсом, эгерде ошол калкан сымал бези бул жүзүмдүн бир шиңгили болсо, фолликула анын бир даны, жүзүмдүн бир даны, жана ал ошол ар бир даны жүзүмдүн өзүнчө гормон бөлүп чыгарып, жалпы ошол калкан сымал безинин жалпы бөлүп чыгарган гормондорунда өзүнчө ролду ойнойт. Андан сырткары С клеткалар дагы бар. Ошол калкан сымал безинин айрым жерлеринде жайгашып, алар дагы кальцитонин деген гормонду бөлүп чыгарат. Ал болсо кальцийдин алмашуусуна катышат. Бирок кальций боюнча ал негизги кызмат аткара турган орган эмес, анткени андан башка дагы маанилүү орган бар. Ал паращитойный железа деп коебуз, ошол калкан сымал безинин артына жайгашкан. Бирок ошол аз болсо дагы ушул кызматты дагы аткарат. Негизги бөлүп чыгара турган гормондору ошол калкан сымал бездин тироксин жана триодтиронин деп коебуз. Т3, Т4 ушул эки түрдүү гормондорду бөлүп чыгарат жана ушул эки түрдүү гормон менен зат алмашуу процесстеринин дээрлик бардыгына катышат. Эмнеге калкан сымал без деп аталып калган? Себеби биринчи тапкан адам же болбосо аныктаган адам ушундай ат коюп, ошол калканга салыштыргандан кийин жалпыбыз ушундай атап калганбыз. Эми сиздерге зоб деген сөздүн маанисин чечмелеп берейин. Зоб деген сөз бул ушул калкан сымал безинин көлөмүнүн чоңоюшу. Биз болсо муну жалпылап эле оору катары эсептеп келе беребиз. Чындыгында калкан сымал безинин бир эмес бир канча оорусу бар жана анын ар бирине өзүнчө токтолууга туура келет. Эми анын кызматтары тууралуу бир аз айта кетейин. Анын негизги кызматы ушул гормондорду бөлүп чыгаруу, Т3, Т4 гормондору. Бирок ал өз алынча эле бөлүп чыгара бербейт. Ага түздөн түз биздин башыбызда, баш мээбизде гипоталамус жана гипофиз деген ушундай гормондорду контролдоп турчу борбор бар. Алар өзүнчө ушундай керектүү болгон гормондорду бөлүп чыгарып, ошол калкан сымал безинин ишин көзөмөлдөп турат. Ошол бизден гипоталамус тиролиберинди бөлүп чыгарып, ал гипофиз, аденогипофизибизге таасир этет дагы ал жерден эме деген ТТГ деген гормонду бөлүп чыгарып, гипофизибиз ал болсо ушул кан аркылуу келип биздин калкан сымал безибизге таасир этет. Эгерде ошол канда Т3 менен Т4 жетишсиз болуп аткан болсо, ошол ТТГ гормонубуз көбүрөөк бөлүнүп чыгат, тиреотропный гормон. Ал эми ал жетиштүү болуп турган болсо, адаттагы эле нормада бөлүнүп чыга берет жана ушинтип ал өзүнүн кызматы аркылуу биздин калкан сымал безибизди контролдоп турат же көзөмөлдөп турат. Ушунун натыйжасында биздеги гормондор бөлүнүп чыгат. Эми анын бөлүнүп чыккандан кийин гормондордун Т4-түн биздин организмибиздеги кандай кызматтарды аткарат, ошол тууралуу бир аз айта кетейин. Биринчиден, ал ошол борбордук нерв системасынын ишин көзөмөлдөйт же болбосо таасир этет деп айтайлы.
же болбосо ошол борбордук нерв системасынын иши аз болсо дагы ушул калкан сымал безинин иштөөсүнөн көз каранды. Жана баардык түрдөгү зат алмашууларга, мисалы белоктун, углеводдун, майлардын жана минералдардын биздин организмибиздеги сиңилишине же болбосо жутулуусуна десек, же болбосо ошол жерде анын биздин организмибиздеги алмашуусуна жана клеткаларга жетишине чейин таасир этип көзөмөлдөп турат. Жана дагы калкан сымал бези ошол эркек жана аялдын жыныстык жактан жетилүүсүнө жана ата эне болуу мүмкүнчүлүгүн түзүүсүнө дагы өзүнүн түздөн түз таасирин тийгизет. Демек, эгерде биздин ушул безибиз жакшы иштебей турган болсо, ата эне болуу мүмкүнчүлүгүбүз төмөн болушу мүмкүн. Андыктан эгерде ушундай көйгөй сиздерде бар болсо, албетте эндокринологко бир жолу болсо дагы кайрылып коюу сунушталат. Жана дагы кызматы тууралуу айта бере турган болсом, ал баардык органдардын ошол өсүүсүнө, өнүгүүсүнө, иштеп туруусуна түздөн түз таасир этет. Деги эле муну ушул калкан сымал безди бир заводдун өтө чоң ролду ойной турган адамына салыштыра турган болсок туура болот. Анткени ошол өйдөдө айтып өттүм, баардык түрдөгү зат алмашуу процесстерине, энергия алмашууларга катышат жана көзөмөлдөйт. Эгерде ушул биздин калкан сымал безибиз жакшы иштебей турган болсо, бизде ар кандай оорулар, ички оорулар пайда болушу мүмкүн. Биз аны ошол жактын өзүнөн гана издеп жүрө берсек, туура болбой калат. Албетте эндокринологко дагы кайрылууга туура келет. Эми калкан сымал безинин кандай оорулары бар? Ошол ооруларды бир аз санап өтөйүн. Биринчиден бул диффузно токсический зоб деген оору бар, микседема деген оору бар, кретинизм, жана дагы тиреотоксикоз, рак иштебинде железа деген оору, аденома гипофиз, аденома иштебинде железа деген оорусу бар, жана аутоиммунный тиреоидит деген оорулар бар. Булардын тапкан адамдардын аты дагы ушул ооруларга коюлуп жүрөт. Мисалы, зоб Хашимото деп дагы айтылып жүрөт. Ушул оорулардын бирөөсүнө ушундай тапкан адамдардын атына жараша дагы аттары бар. Бирок негизинен ушундай 7 түрдүү негизги оорулары бар жана алардын ар биринин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Жана аларга кийинкиде ар бирине өзүнчө токтолуп өтмөкчүмүн. Азырча болсо ушулар жетиштүү. Жакшыраак сиздерге ушул айтып өтүлгөн нерселер сиңимдүү же болбосо түшүнүктүү болуш үчүн бир гана жолу эмес, 2-3 жолу угуп койсоңуздар жакшыраак түшүнүп каласыздар. Жана албетте угуп коюунун өзү эле жетишсиз. Өзүңүздөр дагы ошол интернеттенби же китептенби бир аз кызыгып карап койсоңуздар, демек бул боюнча сиздердин маалымат көрөнгөнүңүздөр жетиштүү болот. Анткени билип коюу менен түшүнүүнүн айырмасы өтө чоң. Билген нерсебиз тез эле унутулат жана билгенде дагы ал бизде маалымат катары гана бир аз сакталышы мүмкүн, же болбосо анча түшүнө албашыбыз мүмкүн. Эгерде биз аны түшүнө турган болсок, анда бул өзгөчөлүк, ал аркылуу биз кандайдыр бир аргаларды кыла алышыбыз мүмкүн. Эми соңунда аны бизде ушул оору бар экендигин аныктоонун аргасы тууралуу дагы эки ооз айта кетейин. Албетте анализ тапшырууга туура келет. Гормон боюнча Т3, Т4 жана ТТГ гормондоруна анализ тапшырсаңыз, сиздин ушул калкан сымал безиңиздин кызматы канчалык деңгээлде туура болуп аткандыгын биле аласыздар. Ал эми сиздерде зоб, ушул калкан сымал безиңиздердин чоңойгондугун аныктагыңыздар келсе, зоб болуп, анда УЗИге түшүшүңүздөр керек болот. УЗИден анын өлчөмүн чыгарып берет.